Жазда келем дедиң эди. Жазда неге келбедиң? Күздө келем дедиң эди. Өрүк бышты келбедиң. Баткендик болсом не экен? Сүйлөгөнүм шу экен. Сени тынч уктасын деп чек арада биз экен. Ошентип эле анан кийин улам бир диалект менен чыгып, улам бардыгы менен диалект суранып, диалектте сүйлө, анан диалектте ыр жазып бер. Сен ширин сүйлөйсүң. Ошондой, Кылыч Нарматов. Машинада отурабызбы, машин дейбиз, кутулабыз. О, дарактагыларды келес дейбиз. Манауну пешегот дейбиз. Муздак сууну суук суу дейбиз, жылуу сууну ылык суу дейбиз. Өйдөгө барсак өрлөйбүз, ылдыйга барсак эңкейебиз. Албетте жактырганы бар, жактырбаганы бар. Жактырбаганы ачык эле айтып кетет. Өзүм жазгам, ошол баткендик экенимди билсин деп ошон үчүн закреп биринчиге коюп койгом ырымды. Баткендик болсом не экен? Сүйлөгөнүм шу экен. Сени тынч уктасын деп чек арада биз экен. Бөлүнө бербей жүгөрмөк, одон көрө келип кет. Машинга минип пул берсең, шояка сени алып келет. Мен өмүр бою милдеттүүмүнбү Москвада жүргөнү? Же пешенеме жазып койгонмун ушул жакта жүрө беришиң керек деп. Мекенимде жашаймын да, келем да, айылдамын. Мисалы, сен өзбекче алышсыңбы, анан так кыргызча билбейсиң, саарсың деп ушундай сөздөрдү айтат. ТикТок жабылса, сизди кайдан табабыз деп бирөө жазган экен. Уктум жаңылыктарда жабылат экен. Мейли, ансыз деле жашоо бар. Нерв болгондо баягы өзүбүздүн кыргыз мырзаларыбыз эле келип туруп, жаман сөздөрдү айтып, жаман сөздөр жазып башташат. Мен ошондо бир аз нерв болушум мүмкүн. Акмат аке, мага да бересизби? Сага эмне жок? Баткенден болосуң? Баткенден болом, Сүлүктүү шаарында төрөлгөмүн. Көңүлүң калсын көчөдө, көрүнүп алдың өзгөчө. Көзүңдү чукуп койбойм, көп эле болбойбу көчө. Көргөндөр сразу эле мындай золотос деп аз айтышат, көбүнчөсү баткендик кыз деп айтышат. Болот, сүрөткө түшүп алалы дейт. Уялып кетем мен. Juda alısqa ketdi kızı. Kayak akam kızı. Kırgızistan'a gitti. Toyda kelip alıyorum. Şu bizdin şu ayamları şunday o zamanda. Биз деген же союзга кошулбай калдык, же жакшы бир өнүгүп бараткан мамлекетке экөөнүн ортосунда ни туда ни сюда дегендей төрөлүп калганбыз анан. Эже тырмактарым пачагы чыгып кетип, карап коесузбу? Кандай форма, кандай цвет? Кызыл раң барбы? Кызыл бар, раң жок. Кыргызстан бизден башталат. Кыргызстан Баткенден башталат. Калиш деп коет бизде. Мен Эшматмын, мен Ташмат боюнча жазып атам дегендей элечи. Сулуу кандай десе эле ой деп коем да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн заманбап Институт здоровья стоматологиялык клиникабызды сунуштайбыз. Биздин клиникада тажрыйбалуу стоматологдор, врачтар медициналык кызмат көрсөтөт. Стоматолог, терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, эстетикалык стоматология багытында медициналык кызмат көрсөтөбүз. Баса биздин клиникада заманбап үлгүдөгү микроскоп аркылуу дарылоо кызматы бар. Клиникабыз Яндекс рейтинги боюнча орус клиникалардын арасында алдыңкы орунда турат. Биздин кызматтар: пломба, реставрация, металлокерамика, диакцинт цирконий, имакс, винир коронкалар, имплантация, синус лифтинг манипуляциялар жасалат. Биздин врачтар ар бир кылган жумушуна 100% кепилдик берет. Билим деңгээлин жогорулатышы үчүн стоматологияга тиешелүү курстарга катышып турушат. Инструменттер акыркы үлгүдөгү паровой автоклав аркылуу тазаланат. Консультация жана рентген акысыз. Байланыш үчүн +7 962 998 18 14, +7 926 493 46 30. Биздин дарек метро Перова, выход 4, улица 1 Владимирская 34 К2. Институт здоровья сизге ишенимдүү жылмаюу тартуулайт. Ассалому алейкум, жалпы биздин YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан мен Сапар Туратов, өзүмдүн YouTube каналымда сиздер көрүп тургандардан кубанычтамын. Бүгүн бизде кадырлуу коногубуз бар, туугандар, баарыңыздар билесиздер. TikTok тармагында аз учурда өтө актуалдуу жана өзүнүн ширин сөздөрү менен баарыбызды сүйүнтүп келе жаткан. Дагы битте заказым бүтти. Ошондой манерге битте магнитти койсом болду. Золотос кайман аты менен таанылган биздин Алтынай эже бизде конокто. Алтынай эже кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Амансызбы? Шүгүр, рахмат. Өзүңөр тынч амансыңарбы? Кудайга шүгүр. Сиздин дагы мынакей азбы көп өзүңүздүн көрөрмандарыңыз бар, сизди жакшы көргөн, сыйлаган инсандар бар. Эфирдин башында сизге эркин микрофон берейин, өзүңүздүн тааныштарыңыз менен, көрөрмандарыңыз менен
бир учурашып алсаңыз болот. Москвада так сапардар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон так сапарды сунуштайбыз. Белес парк. Такса паркынын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводителерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводителерди берет. Баса путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Бардыңыздарга ассаламу алейкум. Кандайсыздар, тынч аман жүрөсүздөрбү? Үй бүлөңүз жакшыбы дегендей. Дайыма ушинтип эле саламдашып коеюн. Кыска жана нуска. Кыска нуска, но ясно, четко дейм, эң сонун. TikTok кандай болот эже? Болот абы? Болуп атат. Кудайга шүгүр. TikToктон эмне көрүп каласыз сизде? Кандай сөз бар го, баягы элдин артына калсаң сөз тиет, ашып кетсең көз тиет дегендей. Ортодо жүрөбүз. TikTok тармагына негизи эмне болуп, кантип кызыгып келип калдыңыз, анан канча жылдан бери активдүү ушул TikTokто сиз колдонуучу болуп келатасыз? Негизи 4 жылдан бери TikTok колдоном. 4 жылдын биринчи жылы жөн эле видеолор менен кетти. Мындай өзүм үчүн эле бир нерселерди көрөм, ырдап, бийлеп тартып коем, кайра өчүрүп салам, ошентип анан бир күнү оператор болуп иштейт элем. Заказ алып аткан учурумду жүктөп койсом, ошол просмотр көбөйүп кеттир. Кийин ошол менен кайра тартпай калдым арада. Кирип карап, маани бербей жүрдүм. Мындайча айтканда бир 2 жылы жөн эле кетип калды да менде. 4 жылдан бери TikTokто жүрсөм, 2 жылым жөн эле кеткен. Акыркы 2 жылдын ичинде болсо, ошол биринчи актуалдуу болуп чыкканым бул диалекттеги ыр болду. Баткендик болсом не экен? Сүйлөгөнүм шу экен. Сени тынч уктасын деп чек арада биз экен. Бөлүнө бербе жүгөрмөк, одон көрө келип кет. Ошо Баткендин диалектинде жазылган ыр болду. Потому что эфиримде келип, каяктан болосуз десе, мен Баткенден болом. Козо пая араладым деген уккансыңарбы, мен ошол жактан болом деп айта берчүм. Анан бир күн ойлонуп отуруп, ошол ырды мен жазган эмесмин. Ошол ырды бир таап окуп коюшум керек экен деп интернетке жаздым. Анан 1-2 куплетин алып айтып койсом, элге укмуш жагып кеткен окшойт. Ошентип эле анан кийин улам бир диалект менен чыгып, улам бардыгы менен диалект суранып, диалектте сүйлө, анан диалектте ыр жазып бер деп атышып, ошентип анан TikTok колдоп. Өзүңүз жазасызбы? Өзүм жазам. Диалектте кыргызчада кандай болсо жазып турам. Козо пая деген ыр менен неме болупсуздан да? Ошол ыр менен. Эсиңизде барбы ошол? Бар. Барбы? Кеткенде бир угабызчы, Козо пая. Баткенге салам туугандар. Козо пая, жок, мынтип башталбайт. Жазда келем дедиң эде, жазда неге келбедиң? Күздө келем дедиң эде, өрүк бышты келбедиң. Кечки пайт раса күттүм, ондоям эч келбедиң. Козо пая араладым, капатаңды көрөм деп, ылай болду путум ооруп, каселдадым өлөм деп. Мәрәскенсиң ичиң шахмар, жүдө болдуң шарманда, сыртың асал болгон менен, мээң барбы келлеңде. Анасыңа. Өтө ширин неме болот экен да, өтө сонун. Эми муну жактыргандар бар, жактырбагандар бар. Бирок мен ойлойм сизге эмне үчүн адамдар подписка ташайт? Ошол именно диалектте сүйлөгөнүңүз үчүн жактырып, менимче ташайт деп ойлойм подпискачы. Азыр 160 миң болуп калдыңыз окшойт, 160 миң катталуучум бар, ооба. Активдүү колдоносуз. Качан кирбейин, прямой эфирде турасыз? Активдүү колдоном. Эфирде ушундай эфирде дагы келип алып диалектте сүйлө деп талап кылгандар болот. Сен ширин сүйлөйсүң. Албетте жактырганы бар, жактырбаганы бар. Жактырбаганы ачык эле айтып кетет. Мисалы, сен өзбекче алышсыңды, анан так кыргызча билбейсиң, анан саартсың деп ушундай сөздөрдү айтат. Тамашалап күлкү менен эле жооп берип коем. Эч бир нерв болбойсуз, Болбоймун. Нерв болгондо баягы өзүбүздүн кыргыз мырзаларыбыз эле келип туруп, жаман сөздөрдү айтып, жаман сөздөр жазып баштайм. Мен ошондо бир аз нерв болушум мүмкүн, анткени кантсе дагы айтылган сөз атылган ок дейт го. Ошол сыңары эркек адам сүйлөгөндө катуу тийиши мүмкүн да.
Ошол учурда гана бир аз нерв болбосом, калган баарына күлкү тамаша менен эле жооп бересиз. Эч ошол жакшы мындай нерв болбойсуз. Кийим сүйлөсө дагы жакшынакай дагы ошолорго именно тийиштирип туруп отметка алып туруп диалект маселе болсоңуз, менимче алар өздөрү да уялып дисканга чыгып кечирим сурап, балким ушундай болобу, өчүрүп коюп болду, мен андаш жазып алыптым дегендер. болот. Чего? Өлүп кал орусча. Азыр орусчалап койм. Девочка. Идики-сидики. Личкама ошентип жазгандар болот. Мен адашып айтып алыптырмын, жакшылап карап отурсам жакшы эле кыз экенсиң дегендер болот. Кээде ушунчалык мен дагы эми баягы кыларга иш таппай калганда өзүм дагы личкасына барып жазган учур болду. Жазсам мен эмес болчумун деп актанып кечирим сурагандар болот. Же болбосо жооп жазбай коет ошондой. Ар кандай эми TikTok тармагында негизи түрдүү адамдар өтө көп, ага таң калып бүтпөймүн. 2 жылдан бери активдүү колдонуп аткан болсом, ошол 2 жылдан бери күн сайын жаңы бир адамдын жүзүн билем дегендей. Эң сонун. Өзүңүз кайсы жылдан болосуз? Кыргызстан кайсы Баткенден болосуз, э? Баткенден болом, Сүлүктүү шаарында төрөлгөнмүн. Ошол кийин башка айылга көчүп кетип, Лейлик районунда ошол жакта чоңойгон кыз. Москва шаарына канча жыл болуп келдиңиз? Кайсы жыл келгенсиз? Москвага жалпысынан көп эле болду. Биринчи жолу ошол окуучу кезимде келип кеткем, 2004-жылдары келип кеткем. Ошондон бери барып келип жүрөм. Мына акыркы келгеним 1 жыл болуп калды. 1 жыл болду. Барып келип жүрөсүз, иштеп жүрөсүз. Барып келип жүрөм. Москва жагабы? Эми Москванын батону жагат деп коеюн. Албетте өзүбүздүн тандыр-нанга жетпейт айылдагы, бирок батону жагат дегеним кандай, Кудай ушул жактан ырыскыбызды чачып койгон экен да, терип жүрөбүз дегендей. Жакпайт, анан жагат деп айта албайм. Нейтралдуу көз караштамын. Плюс жактары да бар, минус жактары да бар. Албетте. Могул TikTok тармагында жүрөсүз, видеолоруңуз көп просмотр алат. Анан Москвада дагы мисалы үчүн жолдо танып, жана кыз деп мындай сүрөткө түшкөндөр болобу Москвада? Болот. Көп болот. Көргөндөр сразу эле мындай золотос деп аз айтышат, көбүнчөсү баткендик кыз деп айтышат. Ай, баткендик кыз кандайсың? Атымды дагы билгендер аз экен. Болот, сүрөткө түшүп алалы дейт. Уялып кетем мен. Өзүңүздү мынчалык элестетпейсиз, э? Элестетпейм, анткени сизге билинбейт. Мага өзүмө билинбейт. Мен эми жөнөкөйлүк биринчи орунда болуш керек го дейм. Ошо жөнөкөйлүктү көп карманам. Эми эмне кылам депчи. Эгерде мен 2 баштуу болгонумда, анан ааламдагы бардык адамдар бирден баштуу болгондо, балким мен башкачараак болушум керек беле дей берем. Мен дайыма ушундаймын. Анан мен сыяктуу эле адамдарды анан сүрөткө түшүп алалы десе бир аз ыңгайлуу болом, уялып тартынып кетем. Анан ызычуу болуп калган учур деле болот. Мисалы бир ушундай учур болгон. Сүрөткө түшө коюп, анан эфириме келип аялы жазып. Ошон үчүн көп түшпөйсүз. Эми жок деп дагы айта албайм да. Мисалы ошол учур эле мен иним менен чайханада тамактанып отурганмын, өзүм бир тууган иним. Анан артыбызда столдо отургандар таанып калып, сен баягы Сахаровага барган кызсың, эстеликке сүрөткө түшүп коелу, бияка столго отур деди. Анан эми туура эмес түшүнүп калат элдер, чогуу чай ичип отурат деп калат десем. Ой, элдерге мен көрүп калдым деп айтам да дегенмен. Макул деп бир бурчунда отуруп түшүп койгон. Кийин канча өттү билбейм, бир жумадан кийин аялы эфириме келип жазып, сен деген ушуну менен чайханада отуруп турсуң, анан ай эже койгула дедим. Андай болсо жолдошуңарга айтып койгула, сүрөткө түшөлү дебей жүрсүн. Эми түшүнбөстүк болот. Мен азыр кеннайымды кеннайдан сүйлөп берем силерге. Раз. Урматтуу туугандар, тынчтыкты сактап тынч отурабыз, жакса көрөбүз, жакпаса шуруйчу шамал. Силерди бияка эч ким аркандап байлап койгон эмес. Брысь отсюда, брысь. Ар кандай. Эмне үчүн өзүңүздүн атыңыз менен чыккан жоксуз TikTokко? Алтынай деп чыккан жоксуз. Золотос кандай мааниде бул? Биринчиден Алтынай дегендер аябай көп. Ошол жагын ойлодум. Анан Золотос деп кандай, бул перевод менен келип калды. Алтын орусча золото болот. Негизи орусча жазгым келген эмес, бирок именно акыркы S деген тамганы кошкондо Золотос болуп, мындай бир аз башкачараак чыкты да.
анан ошентип жазып койдум. Акыркы эстамга бул кызымдын аты Сезим. Ошон үчүн Золотос деп койгом. Золотос D91 деп турат. Кызымдын аты Сезим, уулумдун аты Даян болгону үчүн ошентип жазып койгом Золотос деп. Буну сиз башында да таржыма кылсаңыз болот экен. Мисалы үчүн золото алтын, анан эмне үчүн аягы С. С деген тамганы мен англис тилинен алганмын. Эки тил депчи, мисалы үчүн золото десе алтын, Сны кошсо алтындар. Потому что англис тилинин аягында С болсо бул не? Көптүк мааниде. Ошондой деп айтып койсоңуз болот экен негизи, э? Ошол жака дагы чечмелесе болот экен. Болот. Эки тарап чечими бар. Канча балаңыз бар? Бир уул бир кызым бар. Бир уул бир кызыңыз бар. Мен сизди TikToктон көрчөгөдө мен ойлойт элем, кичинекей эле кыз го депчи. Анан өзүңүздөн да сураган жокмун жашыңызды. Мен ошол комментарийлерден окуп калганмын. Бул кыз 91-жылкы кыз депчи. Айтып койдум жылыңызда. 91. Ошого мындай жаш көрүнөсүз да. Жаш көрүнүшүнүн сыры не? Мен өзүм сулуумун деп тойгоягы эмеди. Сүрөткө сулуу түшөм деп. Эми сыры деле бир сыры бар деп айта албайм. Көп сурайт эфиримде, мен мындай 2000-чи деп жүргөм, анан 95 деп жүргөм, 98 тамашалап жылына бир жылда бир ай морозилкада жашайм. Бирок гени ушундай го дейм. Мен мамам дагы апа деп үйрөнгөн эмеспиз, эми мама деп үйрөтүп коюшкан да. Ооба. Анан мама деп айтып берейин, мамам дагы жаш көрүнөт. Негизи 91, 90, 92лер жаш көрүнөт, байкайсызбы? Байкайм. Мен бир тууган экем да 91, бир тууган экем, родной экем. Ал да жаш көрүнөт окшопчу. Мен аны айтам, TikTok'ка да өткөндө айтып чыктым эле. Эмне үчүн 91, 90, 90 жаш көрүнөт? Потому что именно ошолор туулган маалда ачкачылык болуп кетти. Ооба да. Булар жакшы тамактанган эмес, булар нанга тойгон эмес, ошол үчүн араклар десе баардыгы пайлашып калган да менчи. Ошондой болду деп эле элестете берем да. Ошондой биз эмеге оокатка бышып бүттүк да. Биз деген же союзга кошулбай калдык, же жакшы бир өнүгүп бараткан мамлекетке экөөнүн ортосунда ни туда ни сюда дегендей төрөлүп калганбыз го. Анан байкасаң ушул биздин куракта төрөлгөндөр көпчүлүгү чоң ата чоң энесинде, тайнеси менен тайтасынын колунда чоңойгондор. Анткени ошол убакта союздан өзүнчө мамлекетибиз эгемендүү болгондо ата энелер кеткен да, бардыгы оокат калабыз депчи, балдарын таштап карап туруңуз деп. Ач калган күндөр болгон. Сагар ана жеген күндөр болгон. Талкан жейт элек, буудай жок эле деп эле. Ушундай сөздөрдү ошол кездерди эстесем өзүнчө бир айланайм, бир 90га чыккандай эле сөз кетем өзүмчө. Чын эле, бирок ошондой болгон, буудай калбай калган. Кукурузадан талкан жейт элек. Кукурузадан нан жасап жейт элек. Ал еще анча жага бербейт эле. Кошунабыздын кызы бар эле, атасы дальнобойщик, анан алар буудай нан жейт эле, анан ал дагы үйүнөн эле жеп албай, ойногондо бир туурам көтөрүп келип көзүбүзчө жейт эле. Же андан сурай албайт элек. Ушундай болгон албетте, бирок мен ойлогом, кичинекей кезде түшүнө бербейсиң, бир гана бизде эле электе болгон десем, жок. Бүткүл Кыргызстан боюнча эле болгон экен. Ачкачылык болгон бардыгына. TikTok боюнча, мисалы үчүн, TikTok'та ар ким ар кандай түшүнөт экен да, мисалы үчүн, кээ бирлерине жагат, кээ бирлерине жакпайт. Ай, Алина, 1991-жылычы, 31-августта Кыргызстан эгемендүү болгон. Куттуктап койбойсуңбу? Куттуктаймын, ага Кыргызстан. TikTok'ка кирсең эле ар ким ар нерсе, тияк бияк жаман нерселер дейт да. Сиз TikTok кандай түшүнөсүз? TikTok'ту жакшы жака дагы пайдаланса болот, жаман жака да пайдаланса болот да. Ошондо сиздин түшүнүгүңүз боюнча TikTok, мисалы үчүн, ошол TikTok'ту жамандаган инсандарга кандай эме кыласыз? TikTok'ка кирбей эле тияк бияк деп берет го. TikToktу жаман, анан TikToктогулар бардыгы жаман, анан бузулган, ушул сыяктууларды угуп калам, бирок TikToкту колдонгонду дагы билиш керек. Негизи соц тармак бул дагы адамдын өзүнчө бир дептери да. Бул мисалы менин баракчам, менин дептерим. Ошол менин баракчам башка балдарга үлгү болуп атат, жаш балдарга. Мен өзүмдүн эле балдарыма дегендей. Мисалы, албетте жакшы жака колдонгону бар. Анан TikToктун политикасы, кандай видеого лайк бассаң, TikTok ошондой видеону сага чыгарып берип турат. Мисалы, Раматылык чубак ажынын видеолоруна мен лайк басып турсам, мага постоянно ошо чубак ажынын сөздөрү чыгып берип турат. Көрдүңүзбү? TikTok акылдуу да.
Жаман нерсе ызы чууга лайк бассаң болду, сага ошол контенттен чыгарып берип турат рекомендацияңачы. Бул ошол өзүң кайсыга лайк басасың, кайсыны репост кылып атасың, кайсыга комментарий жазып атасың. Ошоnuга карап туруп анан эметесиң. Жакшы колдонгондорду карай берсең, жакшыларга аралаша бересиң. Жамандардын арасында жүрсөң, албетте жамандан чыкпайсың. То есть атың дагы жаман болот, өзүң дагы жаман болосуң дегендей. Бул ар бир адамдын өзүнөн зависит деп айтам да менчи. Демек, TikTok'tu ар кандай жаман видеолор чыгат дегендер, значит, жаман видеолорго лайк басып койгон. Ооба. Ал хочешь не хочешь ошондой. Мисалы, Инстаграмдан өзүбүз тандап алсак болот. Подписка болобуз. Кааласак көрөбүз, кааласак көрбөй коебуз. TikTok'то деле кааласаң көрбөй койчу жери бар. Бирок TikTok'тун политикасы ошол жагы. Кайсыга лайк басасың, ошону сага чыгарып берет. Өтө туура. Инстаграмда эле почти ошондой. Мисалы, мен ар дайым Инстаграмдан сөздөрдү издейм, өзүмө интернетке мен көбүнчө сүйлөп чыгам да. Ошого цитаталарды издейм, TikTok'тон да издейм. Ошон үчүн мага всегда цитаталар чыга берет. Орусча, кыргызча аралаштырып. Демек, бул адамдын өзүнөн экен да. Адам өзүнүн жүзүн көрсөтөт. Өзү эле мындай кечке мындай видеолор дегени ошол өзү ошого кызыккан. Ошону караган. Азыр онлайн заманда, азыр интернеттин заманы, азыр мисалы Google'га кирип бир мына жүзүм жөнүндө терип көр, сага сразу уже кайсыл жерде ушул жүзүм сатылып атат, кайсыл Яндекс менен заказ берсең болот, чыгарып берет. Ошол сыңары нерсе да. Соц тармак өтө абайлачуу нерсе деп ойлойм мен. Ошол туугандар, соц тармакты туура жакка дагы пайдалансаңыздар болот, жана жаман жакка дагы пайдалансаңыздар. Мен ойлойм, туура эле жакка пайдаланасыздар. Потому что эмне керек силерге? Азыр 21-кылым интернеттин заманында киресиздер, Google'га каалаган нерсени издейсиздер, информация чыгарып берет да. Ошол эле туугандар. Эми сиз азыр дагы TikTok'уңузда эң главында турат го. Баткендик болсо эмне экен депчи. Ошолорыңузду бир айтып бербейсизби анда биздин сөзүн билсеңиз? Билем, ал өрдө өзүм жазгам. Өзүң жазасызбы? Өзүм жазгам. Ошол баткендик экенимди билсин деп ошон үчүн закреп биринчиге коюп койгом ырымды. Бул дагы мындай бир 5 мүнөттө эле жазылып калган ыр. Диалектте айтып берип койдум. Айтыңыз. Кеттик ана силер үчүн баткенден келген биздин Золотос Алтынай эжебиз. Баткендик болсом эмне экен? Сүйлөгөнүм шу экен. Сени тынч уктасын деп чек арада биз экен. Бөлүнө бербей жүгөрмөк, одон көрө келип кет. Машинга минип пул берсең, шаяка сени алып келет. Биз жактан 2 күн ыстык, күләңди алып ал. Кәлишти үйдөн беребиз, пайпак эле салып ал. Келсең раса маза кыласың. Анар жейсиң, тыт жейсиң, зор мейман кылат экен деп сүйүнүп эле кетесиң. Эң сонун бар болуңуз. Бул кандай ыр жазганда мындай илхом келеби сизге? Отуруп алып мындай жазып коесуз ба? Чук кетип келип калат, жазып коесуз. Негизи илхом келет. Билбейм, мындай отуруп эле. Келип калат, Мындай келтирсем келет. Мындай чакырсам келет. Менде мындай жок да, анан күтүп турайын дегенчи, мисалы реклама боюнча кайрылышат. Мага могу пияла жөнүндө жазып бер дейт. Образно говоря, анан мен сурайм, бул пияланын материалын сурайм да. Кайсы материалдан жасаган жана кайсы заводдон десем, баланча түгүнчө деп айтат. Анан кийин отуруп туруп, ойлонуп туруп, анан жазып баштайм. Диалект менен жазасыз. Диалект менен, анткени менден көбүнчө ушул диалект талап кылышат. Анан улам ошол баткендиксиң, анан ушундай сүйлөйсүңөр деген комментарийлерден улам жазылган бул ырымчы. Улам силер түшүнүксүз сүйлөйсүңөр, баткендиктер жок, андай эмес. Биз түшүнүксүз сүйлөсөк дагы, биз Кыргызстандын бир бурчубуз. Кыргызстан бизден башталат. Кыргызстан баткенден башталат. Анан акыркы 2 жылда Катар менен жанагы конфликттер болду чек арада. Ошол жактарды анан чагылдырып жазгамда, сени тынч уктасын деп чек арада биз экен. Анткени мен өзүм ошол баткенден, дал ошол чек аранын өзүнөн.
Менден ар жагы Тажикстан. Ошол жактан катуу болгон, мен билем бул кандай экенин. Мен билем бул алыста жүрүп жакындарың ошол жактан эвакуация болуп атканын, жакындарың ошол үйдө тынчуктай албай, жүрөгү титиреп, мисалы кайсы күнү эмне болуп кетет, анткени эки учурда тең башталганда, таң камал ок атылып башталганда, анан эми уктап аткан карапайым калк уйкудан чочуп ойгонгон, коркуп, качып дегендей. Ошон үчүн ошол нерсени биз ошондой болсо дагы биз чек арада турабыз. Мына биз могу стаканбыз турабыз, анан бизден бери жылалбай атат деген сыяктуу ошол мааниде жазганмын. Анан меймандос, биздин баткендиктер аябай меймандос. Бирөөнүн үйүнө кирип, мисалы суу сурасаң, эмнеге, анан качан, эч андай жок. Ой, кел отур, тамагын жедирет, курсагың тойгозмоюн чыгарбайт. Ушундай меймандос калып келебиз. Анан галош кийебиз үйдө. Ошон үчүн калиш деп коет бизде. Ошон үчүн калишти үйдөн беребиз, пайпак эле салып ал деп айткан жерлерим. Негизи маанисине көңүл бурса жакшы да, жакшы эмелер бар. Көзөт жазылып калган. Реклама боюнча мисалы үчүн кайрылат сизге. Именно ошол ыр жазып бересиң, ушинтип рекламаласын дейт, Мен бир рекламаңызды көрдүм эле, граница кире чыкты болуп. Катуу кетти. Ал дагы аябай катуу кетип калды. Бүтүн акам деген нерсе тилөгөңүз го телефон. Ал дагы ошол резонанс учурда жаралып калган. Документти могу 3 ай сайын же кирди чыкты кыласыңар, же регистрация кыласыңар, аябай катуу жаңылык болуп кеткенде, 2023-жылы болуш керек. Ошондо дагы биздин мекендештер границага каттап баштады. Анан бир байкем, ошо өзүбүз жактык баткендик, реклама жазып бер дегенден өзүмдүн жалпак тилимде жазып койгом. Ал дагы аябай катуу кетип калды, мен деле аны билген эмесмин. Үстүнөн өздөрүнүн сүрөттөрүнүн номерлерин коюп азыркыга чейин тарап жүрөт. Ал дагы мындай бир өзүм официант болуп иштейт болчумун ошол кезде, бир 5 мүнөткө тамак жегени чыкканда эле жазып койгом да. Аны притом салфеткага эле жазып койгом. Мен унутчакмын, ошон үчүн оюма келгенде жазып алышым керек. Ошентип чыгып калган. Ошол рекламаңыздан кийин баардыгы иштетишет да, Казакстанга кирип чыккан бүт баардыгы. Бир эле адамга жазылган негизи ал, Бир адамга жазылган. Мен катачылыгым ошол адамдын атын атаган эмесмин. Анан ошол машинесинин маркаларын кошуп айтсам болмок экен деп койдум. Бирок бир четинен мейли аш болсун дегендей ичибизди тартып не кылабыз. Колдонгондор колдонобуз. Мейилди кенен коюш керек. Реклама, мисалы үчүн, TikTokко реклама кыласыз, эме кылганда TikTokко реклама кыласыз. Башкы баракчаңыз TikTok. Инстаграмга канча кирип эткенсиз, Инстаграмды чынында унутуп калам. Инстаграмды эстегенде кирип коем, анан VPN менен иштеткен үчүн мен үчүн өтө ыңгайсыз. Кыйын, Аны күтүп отуруп унутуп калам, анан Инстаграмга аз кирем. Көбүнчө ошол TikTok. Рекламалар канча татасыз? Ставкаңыз бар өзүңүздүн? Ставкам бар. Реклама эгер ошол жалпак тилде ыр кылып жаза турган болсом, 7000ден. Албетте ситуацияга карайм. Скидка кылып берем. Скидкам 5000ге чейин болот. Анан ыр кылып жаза турган болсом, озвучканын өзүнчө ставкасы бар. Мисалы, озвучкага 3000 эле алам да. Көп сумманы айта албайм, анткени оң колумду оозума тыккым келбейт. Арзан экен сиздики. Оң колумду оозума тыккым келбейт. Анан бир чети ойлоймун, мен ушул 3000ге азыр озвучкам бул сүйлөп эле койгонум да, жалпак тилде мисалы, мына жүзүм чөткө экен, мына аркасынан чипсини жедим да, сокто ичип койдум деген сөз да. Мындай карасаң, бул нерсеге мен көп болсо 2-3 мүнөт коротом озвучкага. Анан 2-3 мүнөттө деген 3000 алсам, бул өтө эле жакшы нерсе да. Мисалы, мен дайыма өзүмдү ошентип салыштырам. Эртеден кечке бели бекчейип иштеп туруп 3000 тапкандар бар да. Мага Кудай ушундай мүмкүнчүлүктү берип атат. Мен 2-3 мүнөттө озвучкага 3000 алып атам. Мен шүгүр кылайын дейм дагы. Рекламанын баасын кымбат айта албайм. Эми сонун экен. TikTokко киргизип берсе, дальше ошо 7000 ичинде же 7000дин ичинде мен ырды жазып берем. TikTokко өзүм чыгарып берем. Анан WhatsApp'ыма деле коюп коем, сториске коюп коем, Instagram сторисим 1000ге жакын просмотр алат. Ошол жака коюп коем, анан
аппетитим тартса ютубка киргизип коем. Сиз YouTube канал ачтыңызбы? YouTube каналым бар, бирок ал жактын дагы мындай продвижениясы менен алектенен элекмин да, бошобой жатам. Колум барбай жатат, мындайча айтканда. Сиз ушу өзүңүз чебер экенсиз, чебер. Шапка тигесиз, кемпир тигесиз, ушул тууралуу деле рекламалап өтсөңүз болот. Ушундай тигем деп. Болот, анда Сиздин кол эмгек менен алектенем азыркы учурда. Сүйгенім салам, көздері қарам, бүгін сағат 11-лерде үйінге барам. Айымдарга, апаларга жакшынакай сумкаларды токуймун, шапочка, шляпа, береткаларды токуймун. Анан ошол өзүм токуган нерселерди спецзаказ келди, ушундай ар түрдүү цветте чачы менен сумка деп, майли деп чукуланып отуруп, таза аям дыхатым чыкты дагы, алып койдум наракка, чарчап кеттим. Силерге мына жаңы сумкам фасонун мастер-класс кылып тартып отурат дедим. Муну карап отуруп ачып калып кеттим. Кыз келиндерге дагы үйрөтөм. Онлайн курс ачып койгонмун. Кыз келиндерди каттоосун гана 1000 рубль кылып койгонмун. Өздөрү убактысы чексиз. Мисалы бирөө бир курсту 1000 рубльга сатып алат дейли. Ал убакыт берет. Же жарым жылга, же 1 жылга деп, определенный, же 1-3 айга деп. Менде болсо убактысы чексиз. Эң башкысы катталып алса, калганы чексиз, кааласа 10 жыл, кааласа 5 жыл дегендей. Анан өзүм токуган нерселеримди ошол каналымда бөлүшүп көрсөтүп берип турам, айтып берип турам да. Онлайн болгондо өзүңүз даяр сабактар жүзө даяр аласыз, даяр сабактарды жүктөп коем. Кандай жип алат, кандай инструмент алат, аны кантип терет, канча бүт көрсөтүлгөн. Ошол маалыматты чыгарып берип коюп турам. Азырынча ошол кол эмгектин үстүндө. Ал окууңуздун акчасы канча болот мисалы үчүн? 1000 рубль. 1000 рубльбы? 1000 рубль менен катталат. Катталат болду, бүттү. Болду. Катталат болду. Анан кирип өзү карап жаккан нерсесин тандап токуп алып жүрө берет. Сиз өтө добрый экенсиз. Арзан экен бүт бардыгы. Рекламаңыз да арзан экен, обучениеңиз дагы 1000 рубль болгондар. Катталыңыздар. Сиздин инстаграмыңызды алып коеюм же телефонуңузду алып коерейинби? Телефонду коюп Алып коерейинби? Менде активдүү, менин подписчилерим өтө активдүү. Тешип салышы мүмкүн телефонуңузду. Макул. Тора жагынан жазыңыздар, анан кийин жөн жазгандар да бар да бизде. Обучение менен жазыңыздар, реклама боюнча жазыңыздар. Анан жөн эле жазып алып таанышып алайлы. Бар ошондой. Жаза берет го. Жаш балдар жазат. Ой, сен тишиң жукка деп коем. Тишиң мага өтпөйт. TikTok тармагында туугандар, бул эжебизди көп эле көрүп жүрөсүздөр. Ушул рекламасында басын көрдүңүздөр туугандар, арзан. 7000 рубльге силерге жазып берет экен, текстини өзү окуп берет экен, TikTokко чыгарып берет экен туугандар. Чындыгында өтө арзан. Мен бирок 7000ге бул нерсени өтө арзан деп бааладым. Анткени мен лично рекламаларым 10 миңден башталат да. 10 миңден башталат. Демек өтө арзан экен. Пайдаланыңыздар тууган. Анан кийин дагы чеберчилик бүт видеолоруңузду мага жөнөтөсүз. Буюрса ошол бул жакка да киргизип коем. Кызыккандар көп да, мисалы үчүн биздин азыр эжебиз официально жумуш иштебейт экен туугандар. Только үйдө заказдар менен тигет экенсиз. Токуйм. Ошондо мисалы үчүн бир эле шапка, шляпа тиксеңиз акчасын жок ошондо. Заказ берели биз. Мисалы шляпа токусам 1300дөн токуйм. Ал токканымдын дагы материалына, мээнетине карап баасын коем. Бирок аны дагы өтө кымбат кылбайм, анткени бул жакта жүргөн мекендештер алат көбүнчө. Анан булар дагы мен сыяктуу иштеген келген адамдар, булардын чөнтөгүнө дагы туура келиш керек. Мисалы ак кулактарга сата турган болсом, албетте баасын кымбат айтам. Орустарга, мен өзүбүздүн мекендештер деп арзаныраак айтам. Бир көп болсо 3 саатка жетпей токуп коем. Шляпаны. 1300дөн баасы. 1300дөн. Арзан экен. Туугандар, барыңыздар, көрдүңүздөр. Телефон номерлерине чалып, жазып, WhatsApp'тан жазсаңыздар, буюрса жооп берет. Туугандар, сураныч толко по делам жазыңыздар, туугандар. Мага да өтө көп адамдар жазат да. Өтө көп адамдар жазат, ошого биздикилер мындай экен да. Жумуш менен жазсабы, селин айтпайт да. Салам деп коет болду.
сен ага салам дешиң керек да. Же болбосо салам кандайсыз болду, бүттү, ушу менен токтоп калат да. Сен салам кандайсыз, мен жумушум ушундай боюнча кайрылтат элем деп туруп сурооңду толук берип койсоң, анан жооп берип койсуң да. Ошондой да биздикилерчи. Ошондой болобузго дагы. Көп андайлар кече эле мына түндө бирөө жазып коюптур мага TikToктон мен деп жазып коюптур. Анан мен да тамашалап сиз деп суроо белги менен жазып койсом, эртеси жазыптыр. Окуу боюнча сурайын деген мен жазып атып уктап калыпмын деп. Мен деп жазган боюнча жоголуп кетти да, жок да баягычы. Анан таңгамал жазып атпайбы, мен уктап калыптырмын жазып атып деп. Балким кээ бирлер ошондой, анан кээ бирлер оюн толук жеткизбейт. Мисалы Дайыр Исмадияров айткандай, мындай да, эмнеге саламдашып отурат дей берет. Кандайсыз, анан жакшысызбы деп эле сразу эле паланча түгүнчө деп эле жазып койсо дейт. А саламдашып отуруп дагы убакыт кетет деп коет да. Ошондой да, негизи иштеп баягы постоянно телефонду активдүү колдонгон адамдарга негизи сразу эле жазганы жакшы. Мен Эшматмын, мен Ташмат боюнча жазып атам дегендей элечи. Аны окуп туруп ошого карап жооп бересиң. Анан бирөө мисалы сен айткандай салам деп жазып койсо, эмне деп жаздым, эмнеге жазды? Ошо да. Деп калып кете бересиң анан. Ошого туугандар, оюңуздарды точно жазып коюңуздар, анткени салам десеңиздер уже болду, силерге жооп келбей калышы мүмкүн да. Саламга салам деп жазбай калышы мүмкүн. Ошого сиз жазыңыз, же болбосо башына мен окуу боюнча деп жазып коюңуз. Мен реклама боюнча, ошондо жооп берет туугандар. Көп сурай берет да, мисалы үчүн мен жөнөкөй тааныштарым дагы бар, эмне үчүн биз блогерлерге жазсак, кайрылсак жооп бербейт дейт. Эмне деп жазасың десең, салам деп жазам дейт да. Жок, сен реклама боюнча деп жазгын, сразу сага жооп берет дейт. Анан жазат, анан сразу жооп берет. Ошондой туугандар. Анда биз Алтын эжебиз менен акырындап эфирибизди аяктайбыз. Алтын эже, сизди көргөндөн кубанычтамын. Мен сиздин өтө күйөрман кыз болом мен дагы. Үй бүлөбүз менен сизди көрөбүз. 2 жылдан бери эле көрүп келебиз сизди. Анан сиз менен бүгүн биринчи жолу жолугуп атам тууган Алтын эжебиз менен. Алтын эжебиз бүгүн биздин үйгө мейманга келди. Өтө кубанычтамын. Өтө жөнөкөй экен туугандар. Мен бой көтөргөн бардык ойлойт го, биринчи бой көтөргөн депчи. Көптөр ошондой. Жашөкө жазышканда дагы жооп бербей аттыңыз го, ошондо өзүм кыжаат болом. Келбей койсо эмне болот, жооп бербесе эмне болот депчи. Бекерден бекер авторитетимди бузуп алдымбы депчи. Жок, андай эмес. Мен дайыма жооп берем, эгер чындап жумуш боюнча же бир нерсе. Мен кээ бирлер мисалы жазат, балама квартира таап бер деп жазат кээ бирлерчи. Анан даже ошолорго жооп бербей кое албайм да менчи. Кой мейли, өзүм таап бербесем дагы бир мындай жолго салып коеюн дейм дагы, анан ой тиги эже там жердеш уруудан караса табат деп ушундай бир эмемди сөзсүз айтып коем, анткени ал адамга мен бир нерсесине себепкер болоюн депчи. Анан ошон үчүн мен дайыма жооп берем, бирок жанагы салам, привет, кандай, таанышалы, номериңди бер. Анан биздикилер сулууду жакшы көрөт, сулуу деп көп жазат. Сулуу кандай десе эле ой деп коем да. Чындап иш менен жазгандарга сөзсүз түрдө жооп беребиз. Эң сонун. Анда эфирдин аягы, эфирдин башында сизге эркин микрофон бердим, эми аягында дагы эркин микрофон берейин. Өзүңүздүн балким айтылбай калган сөздөрүңүз болсо экранга айтып кетсеңиз болот. Эфирдин аягында эмне дейм, сага дагы рахмат чоң. Чоң рахмат. Чакырып ушунча сый урмат көрсөтүп, коноктогонуң үчүн өтө кубанычтамын. Кудайым бактылуулук берсин дегендей, ишиңе ийгилик берсин, жакшылыктар жандап жүрө берсин. Бардык эле негизи элибизге ушундай жакшы каалоо тилектерди айтат элем. Бул банально болушу мүмкүн, бирок жакшы сөз жан эргитет. Жакшы сөздү дайыма айтып турушубуз керек. Мекендештер дагы миграцияда жүргөндөр абайлап өздөрүн карап, тынч аман жакшы жүрүшсүн деген ой. Бардыгыбыз ушул Кудай берген рызкыны терип кетели. Кудай ушул жака төгүп чачып, ушул жактан жылбай турган кылган болсо, биякта деле балким калса калып кете беребиз дегендей. Ошон үчүн баарына ийгилик жана сага дагы ийгилик. Чоң рахмат эже, убактыңызды бөлүп, балким ушул убакытта сиз бирөөгө 1,5 миңдик тишип атып койсоңуз мүмкүн. Ошол убактыңызды кызганбай келгениңиздерге урматтуу туугандар, жакшы оюңуздарды, лайкыңыздарды аябаңыздар, комментарий жазыңыздар туугандар, достор менен бөлүшүңүздөр. Алтын эжебизге чың ден соолук, узун өмүр каалап, комментарийга жакшы оюңуздарды жазып коюңуздар туугандар. Анан кийин жана айткандай, реклама боюнча кызмат болсо кайрылсаңыздар, ушул телефон номерлери кайрылып бересиздер Алтын эжебизге. Бар болуңуздар, көрүшкөнчө туугандар. Пока.